Саламатсыңарбы, арыбаңыздар, бир туугандар. Каракол шаары, Карасаев көчөсү, Парковый көчөсү. Достор, Жашыл Мурас компаниясынын алкагында жана ошондой эле Каракол кайра жашыл шаар болот деген уран менен жашылдандыруу чарбасы быйылкы жылы жашылдандырууга абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Өзүңүздөр баамдагандай, мына бул жерде көбүңөрдүн сурооңор боюнча дайыма эле елка, сосна, элден башка эч нерсе отургузбайсыңар деп көбүңөр айтып каласыңар. Мына биз ошолордун баарын эске алып, мына өсүп кетчү, мына дагы лиственный породаларды ушул көчөгө отургузуп баштаган кез. Мына бүткүл технологиялар менен отургузулуп атат. Сугат иштери боюнча биздин сугат техника унааларыбыз бар. Алар күнүнө сугарып турушат. Мынакей прикопка кылып, черноземун салып, татынакай өзүнүн шарттары менен айдалып жатат. Ушул көчө аркы Токтогул көчөсүнө чейин толук ушундай көчөттөр отургузулат. Жана парктын тушуна кайра биз Каракол шаары, Пржевал шаары, өзүңүздөр билгендей эле көк теректердин шаары болчу. Анан ошону кайра уланталы деген ой менен ошо парктан баштап стадион жагынын баары эки катар көк терек отургузулат, достор. Мунун баарына жашылдандыруу чарбасынын жумушчулары жасап атат, иштеп атышат. Кудайым буйрса, Каракол кайра жашыл шаар болот, достор. Көңүл бургандарыңа рахмат. Жана ошондой эле силерден сураныч, силердин салымыңар жасалган жумуштарды эле бүлдүрбөй, колуңардан келсе карап тургула. Бирөө сындырып же кескилеп кылып атса, ошону сүрөткө тартып, видеого тартып бизге жөнөтсөңөр, биз калганын өзүбүз иш алып барабыз. Баарыңарга рахмат.